Илгери Кыргыздардын бийик тоолорунда нур чачып турган бир сыйкырдуу бак бар болчу экен. Карагылачы, бул бак нур чачып турган үчүн биздин жерибиз гүлдөп турат. Ооба, туура. Жүргүлө, жашын бак менен куушмай ойнойбуз. Макул, жүргүлө. Кыздар болсо ойной берсин, а биз экөөбүз атыбызды минип алып малды карап келели. Макулбу? Макул, туура айтасың досум, ошентейли. Карагылачы, кандай керемет. Гүлдөрдүн жыпар жыттарын сезип атасыңарбы? Жаратылыштын кооздугун айтпагыла. Ооба, аябай кооз экен. Ушундай керемет, биздин сыйкырдуу багыбыз нур чачкан үчүн. Ооба, туура. Карагылачы тетики булутту, учуп бараткан кушка окшош экен. А мага болсо бул булут гүл болуп көрүнүп атат. А мен болсо бул булутту биздин гүлүк тулпарга окшоштуруп атам. Балдар, биз ойноп бүттүк. Малдарыбызды айдап үй жака жылайлыбы? Я. Ооба, силерди эле күтүп атканбыз. Башыңарда гүлүңөр болбойт го, я. Аябай сонун көрүнөт экен. Бирок күндөрдүн биринде сыйкырдуу бак нур чачканын токтотуп, жалбырактарын жоготуп, кургап калат экен. Ошол эле заматта гүлдөп турган кереметтүү жер бир паста эле чөл болуп кетет. Балдар, карасаңар, багыбыз кургап калып нур чачпай калыптыр. Гүлдөп турган жерибиз башка жок. Эми эмне кылабыз? Ошентип кайгырган бойдон үйлөрүнө жылышат. Тетигил сыйкырдуу бак оюман кетпей жатат. Жөн эле өзү кургап калбайт эле да. Азыр жанына барып жакшыраак изилдеп көрөйүнчү. Мына келдим. Байкуш бак, эмне болду экен сен менен? Ой, жердин астында бир жарака бар экен го. Эй, ким бар? Ылдыйраак түшүп көрөйүнчү. Ошол убакытта жер астындагы курту бактын тамырларын кемирип атыптыр. Ой. Эй, бул кантип бул жакка келе калды? Азыр артынан барып кармап канын ичейин. Токто дейм сага. Угуп атасыңбы мени? Токто дейм. Ошол заматта өткүн жаабиет. Бул жаан кайдан пайда бола калды? Мен сууну жык көрөм да, сууда менин өлүмүм, качтым. Дастан болсо качып келип, досторуна көргөнүн төкпөй чачпай айтып берет. Суудан коркот дечи. Бирок анын уясын толтуруп коёюн десек, ал жакта дарыя жок да. Бирок мен бирдеме ойлоп таптым. Жүргүлө мен менен. Токойдон отун кыйып алышып, жолго чыгышат. Мына келдик.
көбүрөөк отундан ташып тетиги мөңгүнү курчайлы. Анан ошол отундарды жакканда мөңгү эрип кетип, дарыя болуп агып барып, курттун уясын толтуруп салат суу менен. Ошентип эле курттан кутула алабыз. Мына отундарды чогултуп койдук. Эй, сезип атасыңарбы, бул эмне я? Жер титирип атабы? Анан курт уясынан чыгам деп бир топ аракет кылат. Кой бергиле силерге мен. Актан менен Дастан курттун уясын таш менен тиреп туруп алышат. Бир нече убакыттан кийин суудан корккон курт уясынан чыга албай көз жумат. Карагылачы балдар, биздин багыбызга жан кире баштады. Эртеси күнү сыйкырдуу бакта жалбырактар пайда болуп калып, ал бак нур чача баштайт. Ошол эле убакытта чөл болуп турган жер жадырап жайнап гүлдөп калат. Биздин жерибизди кереметтүү кылып турганыңа рахмат сага бак. Рахмат, ооба, чоң рахмат. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.